акчасы кайсы багытта кетип атат? Мисалы таза сууга бөлүндүрүп өзүңөрдүн мына үйүңөрдү жасагандай кызыктар болушу керек. Сиз наоборот ыйлап турушуңуз керек. Депутат эмес, сиз мына подряд жумушту эле мындай жасап бербей атат деп туруп сиз кызыктар болушуңуз керек. Бул боюнча тапшырма берилген. Эгер жыйынтык чыгарып иш жүргүзбөсө вице-мэр да жооп кетет кызматтан, гарамандар болобуз. Мына бул айтылган нерсе. Кызматка мен дайым айтам, жабышпайлы да, иштеп көрүш керек. Мен дайым башында да айтканмын. Мен деле кайсы бир кызматка барганда ойлонуп барам да, жоопкерчиликти сезип, иштеп көрөйүн, иштей албаса элди бирөөнү кыйнабай өзүбүз кетип жүрөбүз керек деп айтканмын да. Сапат деген тур ишеге берип салганда, мен негизинде берилген, ушул малга чейин алар колдонуп келет, эч кандай арендасы жок. Азыркы күндө алар жаңы здание курган. Мектептин жетекчисинин кайрысы боюнча эски зданияны кайтарып берсин, алар уже жаңы здание куруп алган. Ушул маселени чечүү боюнча кайрылып атат. Ошол боюнча кандай иштер болот? Албетте, мэрияның токтогу менен ошо Сапат лицейге берилген 49-да. Бирок ал жерде баягы токтом чыгып атканда шарттар көрсөтүлгөн эмес, жеке берилген. Ал боюнча биз көп аракет кылганбыз, көп аракет кылып аренда болгондай лицейге токтомду. Албетте, ол балдарды окутканда акча окутат да. Сапат лицей акча алат да, бекер окутпайт, интернет эмес. Прокуратурага чейин барып, прокуратурада иштеген. Карап көрөлү, азыр мына шаарда ошол объектилер аябай көп экен да. Элементарный акча түшө турган жерлерде көп 49-га аз суммада же болбосо бекер берилет. Азыр бул боюнча дагы мына балдар иштеп атышат. Бассейн, парктар, көп бекер берилет экен. Мына айтайын деген Сапат деген лицейдин өзүнүн каражаты жетиштүү. Частный бир жерди алып курса дагы мүмкүнчүлүгү бар. Биз азыр мектептерде жер таппай кайра мектептин территориясын башка эмеге берген туура эмес деп ойлойм. Ошону көбүнчө иштерди карап бир чечим чыгарып берсин, ошол мектептин проблемасы чечилет. Калган сурооруна жооп алып. Эми кошуп айтып коеюн, менде маалымат бар ошончо. Тиги 1-сентябрда мен Тешко мектебине бардым да. Барып, мына бюджетке келип жатып 100 000 сом акча жатат. Бир зданиясы чындап авария болду экен, бирок жакшы эле абалда ремонт жасалып экен. Өткөндө Сапаттын зеректиги менен сүйлөшүп, ошону өткөргөнгө дайыр экен. Бир топкасы чечилип атты да, жеңилдеп, кайта толук чечилип. Ошону чечип атасыңдар. Күткөнгө ошону. Сөз депутат Нуранта даярдансын Элегүл Мамбетов. Азыркы күндө шаарыбыздын автовокзалы кайсы жерде? Ким жооп берет? Мен де жооп берем. Шаардын автовокзалы менчиктештирилип жок болуп тур. Бирок сизге мага чейинде баарын сатып жок кылышкан да. Бүгүнкү күндө шаардын автовокзалы жок. Эмне бул район жанында бар, ал дагы Минтрансқа карайт экен да. Азыр биз дагы кечээ Асылбек Амановичти менен жөнөтүп, өкмөт менен сүйлөшүп, ошол автовокзалды шаарга өткөрүп берүү боюнча өкмөттөн суранып атабыз, Минтранстан суранып атабыз. Бизге берилди, ошол жерде бир жакшынакай автовокзал жасап, азыр анда бир чекеде мына базар болуп кетип атпайбы, көрүп атасыз. Контейнерлерди коюп, ушу соода түйүнүгө айланып атат. Ошол эгер шаарга өткөрүп бере турган болсо, азыр иштер кетип атат. Өкмөт тараптагы бизге берилген кызыктар да. Анан ал жерде толук шарты менен жасап, жакшынакай автовокзал кылышы. Эми сиз бизге чейин эле бул сервистер автовокзалды сатып, мына менчикке берилет. Мен айтайын дегеним мынада Макаренко көзөмөлдөгөн ГАИ жок, ГАИ Лениндин астына көзөмөлдөп калды да бүгүн. Бул Лениндин астын көзөмөлдөп атпайбы, ГАИ жалдакты көзөмөлдөбөйчү. Азыр неме Астановка десе, Жалал-Абадтагы ушул Макаренко катылган, өзгө Макаренко катылган, Бишкекте ошол жерде ал жерден өткөнгө невозможно. Ошол жоктарын эске алсаңыздар. Анан экинчи маселе дагы. Мына азыр сентябрь башталды, жаңы жылы кирди үстүбүзгө. Ломоносов мектеби боюнча элдер кайрылып атат бүгүнкү күндө. Балдардын ар бирине 1200 сомдон акча биринчи класстан баштап ошол ар бирине 1200 сом акча каражат. Бизге берилген мел бул жерге жазылган мел, даскага жазылган мел эмес. Биз треп алышыбыз керек, технический айлык беришибиз керек, башка айлык беришибиз керек деп туруп, бүт барып келечек.
Biz özümüz ошол класстарды ремонт кылайлык, линолеум салайлык, biz өзүбүз акча каражатын өзүбүз албайбыз деп, жок, силер банктан, РСК банктын счетуна гана акча салып туруп, анан ошондой кылып гана алышыңар керек деген маселе болот экен. Буга ким чек көрөт? Каранов жок эле. Деп аткан болсо, муну иштейли, буга жооп бериш керек, укук коргоо органдары заңына сатыш керек. Сесеп эмес көрсөтө маалымат бар мендечи. Рахмат. Андан кийинки маселе. Действительно шаардын бюджетинен курулган бирок өткөрүп берген эмес убагында. Биз обслуживать карап жүрөбүз. Бирок азыр 90% үйлөргө кирип кетти, көчөдө колонка калган жок. Калса 2-3 калышы мүмкүн, кээде бузуп, местный население бузуп кетип атат. Эртең 2 саат, кечинде 2 саат берип атат. Дөрөт мырза, мен ошол жерде 42 жылдан бери иштейм. Сиз обслуживание алганыңызды мен көрүп атам. Мен депутат болуп келгенимде 3,5 жыл болду. Мен ошол маселени айтам, ооба, сиз сосканы саласыз, болду, ошону унутуп каласыз. Соска салган жокпуз. Ал турган нерсеге бузулуш керек. Эл такалап кетип атпайбы? Сиз бир жолу барып ошол жерде маселенин үстүнөн көрүп таныштыңызбы? Элементарный акча кетет, ал жерге бир сиздин 1 миллион сомуңуз кетпейт. Биз болгондон оңдоп коюп атабыз дейм. Ол аны үйлөргө уруксат берди, киргизип кетти уже үйлөргө. Кечирип коесуз. Дөрөт мырза, Барып барып эгер ошондой болгон болсо. Бирок мүмкүнчүлүк болуп сигнал түшкөндө да барып Сиз качан барасыз? Сиз барганда мен ошол жерде болоюн. Эртең барам. Хорошо, дейт мурат. Мындай кылачы. Местный бюджеттен бөлүнгөн максаты. Бөлүнгөн. Сиз иштеп турган нерседе. УКСга бизге бөлүнгөн эмес, эми. УКСга бөлүнгөн, алар курган, УНСке өткөн, бизге ошо баланска алынган эмес убагында. Бирок биз алдыбыз берип жүрөбүз. Колдон келишинче. Кээде бузулуп калып атат. Дөрөт эмес, мындай кеп асырмаш турган. Баары бюрократ болгонубузда өткөзбөй, жок эсте качып. Местный бюджеттин акчасы кайсы багытта кетип атат? Мисалы, таза сууга бөлүндүрүп, өзүңөрдүн мына үйүңөрдү жасагандай кызыктар болушу керек. Сизге бөлүнүп атат, таза сууга бөлүнүп атат. УКС аркылуу. Сиз ошону түздөн-түз көзөмөл кылышыңыз керек, кызыктар болушуңуз керек. Себеби ошол толук жакшы максаттуу бүтүрүп алсаңыз, сиз эртең товар, суу дагы кайталайт. Сиз сууңузду сатып акча кыласыз, туура суу менен өтөт. Мына сиз кабыл албасаңар, сиз кабыл алганга кызыктар болушуңуз керек. Жасатып алганга кызыктар болушуңуз керек. Бул мындай азыр жакшы иш кетпей атып турасыз ойлойм. Түшүнүп атам, карап көзөмөл кылып, ошол жерде бир гана бул жер эмес, местный бюджеттен акча каяка бөлүнүп. Андай биринчи горводоканал кызыктар болуш керек ошол. Сиз наоборот баягы ыйлап турушуңуз керек. Депутат эмес, сиз мына подряд чугуп деле мындай жасап бербей атат деп туруп, сиз кызыктар болушуңуз керек. Кабыл алганга сиз кызыктар. Кээ бир жерлерде мынталай Назарбаев чындыкты айтып кое берели, жөн эле турган колонканы ошо көчөдөгү балдар тепкилеп сындырып кетсе, биз ар бир колонкага охрана кое албайбыз. Эл дагы кичине караш керек да, бизди талкалап сындырып кетип атат. Мүмкүнчүлүк болушунча барып оңдоп атабыз, кээде көрбөй калатабыз. Кемчиликтин ордуна алабыз. Ол сындырган эме боюнча элдин өзүнүн күнөөсү болсун. Мен кабыл алган боюнча айтып атам сизге, түшүнөсүзбү? Кабыл алган боюнча айтып атам. Сиз местный бюджеттен акча таза суу дегенде бөлүнгөндө сиз башында турушуңуз керек, кызыктар болушуңуз керек. Светке бөлүндү, көр свет кызыктар болуш керек. Кимдин максатында акча бөлүнүп атат ошо. Мектепке бөлүндү, гарона кызыктар болуш керек. Бала бакчага бөлүндү, гарона кызыктар болуш керек. Бардыгы өзүңөрдүн ишиңер боюнча ошо бөлүнөт. Анда Асылбек Аманович, мындан кийин карап туруп акчаны кыскартайын болду. Ошол кимиси жакшы келген тармакта. 30 жылдап, 20 жылдап директор болуп, заведующий болуп отургандар маселесин козгоп чык. Ротация маселеси болот, ротация жакында башталат дегенсиз да. Бирок ошондон бери уже бир айдай убакыт өттү, негедир ротация маселеси козголбой атат. Эл оозунда айтылып атат, бул ротация маселеси эң күчтүү чоң мектептер эмес, баягы Онадырдагы мектептер, баягы Шайыттөдөгү мектептер менен ошондой болуп атат. Эмне үчүн Нариманова мектеби, эмне үчүн Ломоносов мектеби, эмне үчүн Кирова мектеби, эмне үчүн Гагарин мектеби, башка мектептер ушундай болуп алмашпайт дагы ошо чет жактагы гана мектептерден баштап атат. Бунун аркасында дагы бир коррупция жатабы деген сөздөр айтат да. Рахмат, рахмат деп атат. Рахмат. Мен түшүндүм. Бул боюнча тапшырма берилген. Эгер жыйынтык чыгарып иш жүргүзбөсө, вице-мэр да жооп кетет кызматтан, гарандан да калабыз. Мына бул айтылган нерсе. УГД Арзыбек Сулейманович. Арзыбек Сулейманович, 8 жылдан бери сизди жамандап келатат деген менен бул жолу сизди мактап коеюнчу.
Бул жылы УГДнын аткарган иштери алгылыктуу, аябай сыпаттуу болуп атат да. 8 жылдан бери ямыш ремонттор боюнча көп сынап келдиңер. Быйылкы жасаган жумуштары качественный, сапаттуу дагы аябай көп объемда жасашты. Эми мен дагы бир жөнүндө, урматтуу Талабек Насырбекович, мен сиздин службаларыңыздын ортосундагы кызматташуу, бири-бири менен иштөөсүн айтып кетейин. Бири-бирине мынау биз комитетте карап, выездной комитет кылып, Обул больницанын көчөсүн билесиздер да. Мунуй менен Мадумаров туурасында өтүп кеткен жол. Ал жерде өзүңөр билесиңер, жанагы эстеликтин астында аябай пробка да. Качан карасак пробка. Анан биз сунуш киргизгенбиз, комитетте карап сунуш киргиздик. Сунушта ошол жерде бир тараптуу бир багытта жол ачып койсо жакшы болмок депчи. Арзек Сулайманович, канча метр түшөт? 3 метр болуп атат. Жок, жолдун ширинасы дейм. Жолдун ширинасы больницага киришке чейинкиси 5 метр болуп атат, андан ары жагы 3 метр болуп атат. 3 метр. Мадумаровго чейинкиси. Эми биз сунуш киргизгеле ошол жерди изилдеп, бир тийиштүү ошол чечим келсеңиздер депчи. Анан биз комитетте карап, сизди кайра экинчи комитетке ошол маселе боюнча чакырсак, ГАИ кызматкерлери изилдеп туруп, ал жерге каршылык берип турду. Биз ал жолду ача албайбыз, ал жерден тез жардам, скорый помощьтар өтүш керек деп. Бирок ал жер мен ойлойм толук изилдебей калган да. Неге дегенде, скорый өтүп турган артында, Жапар Викторович өткөндө сиз да катыштыңыз, артында стоянка бар. Ошо стоянканы жол кылып ачып койсо, эч кандай пробка, сробкадан неме өтүп кетет да машина. Ошол жер маселе, бул жерде службалардын ортосундагы мына кызматташтык неме бар деп да. Экинчи суроо архитектура, мен убактым. Экинчи суроо архитектура боюнча, урматтуу Талабек Насырбекович, мына бизде Домоддук деген жер бар, Домоддук. Ошол жерде канча гектар тез айтып болочу, мен угатып кетиңиз. Токтоп туруңар. Домоддуктун жери боюнча архитектура Домоддуктун жери. Урматтуу Талабек Насырбекович, бул жерде 25 гектар кароосуз калыптыр. Аябай кароосуз. Ал жерде атайын жана бактарды куруп атат, эмне болуп атат, эмнени көздөп атат, мен билбей калдым да. Ошол жерде азыр бизде көп жерде бактарды куруп атпайбы? Скверлер, бактар болуп. Ошол жерде эптеп профсоюздар менен сүйлөшүп туруп, ошол жерди мэриянын балансысын каратып алса аябай жакшы болмок да. Ал жерде аябай жакшы эс алуу неме багы курулуп калмак да. Сунуш керек, Ооба. Үчүнчү сунуш, жана коллегаларыма кошулуп кетем. Мына көпүрөнүн жасалганы боюнча, шаар боюнча азыр жасалгалар жүрүп жатат, аябай жакшы, кечки жарыктандыруу боюнча. Мына баардыгыңар билесиңер, аэропорт Манастан немеге шлагбаумга кире бериш жерде аябай сонун арзан чырактар менен жарыктандырып коюптур. Биз дагы көпүрөнү урматтуу Талабек Насырбекович рекламный отделге тапшырып ошол жерде ошондой жасап койсок аябай жакшы болмок да дагы бир жолу. Көпүрө, Домбуттун көпүрөсүчү. Жана айтып атпайбы, жанагы искусственный гүлдөрдү илип коюптур депчи. Ошонун ордуна мен ойлойм, жанагы аэропорт Манастан шлагбаумга чейин түнкү жарыктандыруу аябай арзан баада жасаптыр ошонучу, бирок аябай кооз болуп көрүнүп калыптыр да. Биз да эгер көпүрөнү ушундай кылып койсок, жаман болбостур эле, аябай жакшы болмок. Рахмат. Мына Озгурда ФАП бар. Ошол жерде ФАПтын ошол укустан балдар барып, ФАПты көрүп, таанышканда ошол укустун балдары өздөрү айткан эле, бул ФАПта чиркин өмүр деген кино тартса болот экен депчи. Ошол ФАП азыр мен жетекчилерге кирсем, ФАП качан курулат десем, баардыгы эле мэрге кирип уруксат алды деп жатты жетекчилер. Мэр айтса кылабыз. Неге бул киргенден кийин дагы биз кирип суранышыбыз керекпи, кандай? Экинчи вопрос. Анан үчүнчү вопрос. Мына арыз келип турат, Туран кичи шарчасынан Молодежный көчөсүнөн тургундары жазып атат да, лептин түйүнө дейт. Уже бир чоң иштейт, кызматта иштегендердин атын сатып келишип, уже казуу иштери жүрүп, баягы элдерге тоскоолдук жаратып, ошол жерлерди казып, лептин түйүн казып, уже оро салганы же бир нерсе салганы неме кылып атышат экен. Ошону ким көзөмөлгө алат? Уже кайрылып прокуратурага да кайрылган экен, бул жөнүндө каты да турат. Прокуратура бул жерде
жообун берген экен. Бул мүмкүн эмес депчи. А мүмкүн эмес дегенне карабастан азыр казуу иштери жүрүп атыптыр да. Ал жерде bir жеке менчик жер бар экен, 3 госакты бар, 15 соток жер экен. Ошол жерди казып аткан экен, бизге элдерден арыз келип түштү. Биз барып, экология инспекция барып, архитектура барып, токтотуп, заявление бердик. Карабастан ишти алып кетип атат, биз прокуратурага материал даярдап атабыз. Эми кандай эмеде жасырмакмынчы. Ушинтип кете берели. Мыйзамсыз болсо да ура берет анан кандай болот? Өткөндө соттор айтты, сразу сотко бергиле ошол жерде. Биз башталганда токтотуп берели деп атат. Сот мына межрай соттогу айтты, шаардык соттогу айтты. Силер качан ушул курулуп көтөрүлүп калгандан кийин бизге дагы ой болот. Бергиле ошол сотко бергиле азыркы айткан маселе. Материал эми даярдап атабыз. Түнүгүнү даярдагыла эме материалды даярдап күнгө чозосуз. Бет болот сотко сразу. Мындай суроо болгондо мына сотко берилди деп атат. Экетес берсе кандай болот жетекчиңиз? Түшүнүңүз да жазып алып туруп мына карагыла. Мен негизги мындай катуураак айтып коеюн дедим да сизге. Но мэриянын алдына аябай сонун билдирип турат. Сонун, буга сөз жок. Эми ушунун бир 50%-ин башка жерлерге да ошондой бир өстүрсөңүз жакшы болмок. Андай болбой жатат да, гүлдөбөй жатат ошто. Мына меймандар келсе деле уяласың, бизде гүл аябай сонун өсөт ошто. Колхоз ошого ылайыкташтырылган. Эми кээде учпайсыңар да, мына кызматка барам деп. Мына мен дагы суроо берем, аткара аласыңарбы? Зам катары мына аткарам, кыйратам дедилер. Мыналар айткан сындан туура жыйынтык чыгарып койгон. Кызматка мен дайым айтам, жабышпайлы да, иштеп көрүш керек. Мен дайым башында дагы айтканмын. Мен деле кайсы бир кызматка барганда ойлонуп барам да, жоопкерчиликти сезип. Иштеп көрөйүн, иштей албаса элди бирөөнү кыйнабай өзүбүз кетип жүрөбүз керек деп айтканмын да. Иштеп көрүңүз, Данияр мырза. Иштеп көрүңүз, мына кемчиликтерди жоюп, эл сезе турган болуш керек. Башында айткан. Болбосо жабышпагыла кызматка. Түшүнүңөрбү? Өз каламар менен кеткиле. Мына мен депутаттардын астында айтып коеюн. Тирешип биздин аласа бересебиз жок. Бул жерде отура турган бирөөлөр менен мен аласа бересе эмесмин. Бирөөлөргө милдеттүү эмесмин мына кызматка кое турганда. Турбу? Мына замдыгыңарды эске алып ошол жерде. Иштегиле ошо стимул болсун замдарга. Башка мекемелерде дагы замдар изденип иштеш керек да. Жетекчи кетсе мен ушу зам иштеп калам деп турган. Түшүнүңөрбү? Жана иштей албайсыңарбы? Тез аранын ичинде өзүңөр чокту кармагыла. Бирөөнү күтпөгүлө, мен ачык айтайын. Мына турат азыр. Эми быйыл мына мага айтып атышты, күн катуу ысыды да, мына көрдүңөрбү? Өткөндө мен Асылбек Алмачевге катуу менде да айтып аттым. Быйыл ушунто даже мына мэриянын астында кече чыгып карасак, кичине кайра жамдырган. Өткөндөрү күн ысыганда бул жерде эле болбой калды да. Быйыл аябай катуу күн ысыбады. Мына мага айткан шукталар ушул болду, бирок биз ал күн эме болбош керек да. Бир жаңы варианттарды айтып атам. Капиталдын арасында тамчылатып сугаруу бир жаңы методдорду колдонуп, Арабияда гүлдөр эме болот, Турцияда кандай ысык жерлерде гүлдөр көктөп турат да. Тем более Ош шаарында изденип иштеш керек. Мен дайым айтам, кетип атканда чогултуп жыйылып айтам да. Жакшы адам наоборот жетекчи жокту жоопкерчилик сезиш керек да. Бирок жоопкерчилик сезип, ушундай сөздөрдү укпаш керек. Ал ар бир адамдын өзүнүн совестинде болот. Мен дайым айтам буларга. Аракет кылып болуп аткан иштерди келгенде айтып атышты, мына иштерди жасалат. Анан эми соцсеттерде бербей калса керек, чыкпаса керек. Бирок иштерди, аткарган иштер боюнча маалыматтарды беришти.